Уйкуңар келди. Ай, мен уйкум келип аттı эле, бирок силерге жомок айтып берейин деп Таргыл экөөбүз жүгүрүп келгенче уйкум ачылып кетти. Билдим достор. Силерди төшөңөр качан келип жатат деп күтүп атабы? Шашпай тургула, силерге бүгүн сыйкырдуу жаздык деген жомокду айтып беремин. Силердин жастыгыңар сыйкырдуубу? Мисалы менин жаздыгым аябай сыйкырдуу, мен уйкум келип барып жатарым менен эле уктатып коет. Анан эртең менен жаздыгым тур деп ойготот. Ушундай сыйкырдуу жаздык жөнүндө кызыктуу жомок айтып беремин. Илгери өткөн замандардын биринде Пекеньянда бир абдан ак көңүл, абдан мыкты киши жашаптыр. Ал кичинекей дүкөн кармап, ошонун соодасы менен жан бакчу экен. Соодан ал чынчылдык менен ар дайым жасап, эч кимди алдабастан, тескерисинче бейбечараларга аянбай жардам берип, карыз сурагандардын ак көңүлдүк менен ажаатын ачып турчу экен. Бир жолу анын дүкөнчүсүнө коколой жалгыз башы калган, үй жайсыз тентиреген бир абышка жаман жаздыгын көтөрүп баш багат. Ал кожоюн менен аркы бекине сүйлөшүп отуруп, сүрүштүрө келишсе, экөө уруулаш, жакын тууган болуп чыгат. Менин аз эле өмүрүм калды. Балким башпаанек берерсиң деп жалооруду баягы абышка соодагерге. Ансыз да ак көңүл кожоюн бул селсаяк тууганы болуп чыккандан кийин кыялбастан ага эң жакшы бөлмөлөрүнүн бирин берет да камкордук көргөзө баштайт. Ошентип жаман жаздыгын жаны биргеден бетер колунан түшүрбөгөн селсаяк абышка ак көңүл соодагердикинде жашап калыптыр. Жылдар өтүп, анан бир күнү согуш болуп, өлкөгө кыйын кезең, аябай катаал учур келди. Эл жакырланып, алардын ичиндеги биздин ак көңүл соодагердин да соодасы жүрүшпөй, жашоосу аябай кыйындады. Ал эми абышка баягыдай эле колунан жаман жаздыгын түшүрбөстөн соодагердин кыйналганы менен иши жоктой бейкапар жашап жүрө берди. Соодагер канча кыйналса да аны ары тур же бери тур жеп кагып силиккен жок. Берген ашын мурункудай эле жайдары маанайда алдына коюп, курсагын тойгузуп жүрдү. Бир жолу соодагер дүкөнүндө маанайы пас, сары чолок тыйындарды санап отурса, жаман жаздыгын кучактап, алиги абышка кирип келди. Байкап жүрсөм, сен кийинчерээк кыйналып жүрөсүң. Ишиң жүрүшпөй, итиң чөп жебей, өңдөн аздың. Же бир жериң ооруп жүрөбү, айтчы. Же менин жаздыгымды жазданып жатсаң, жеңилдеп калат болушуң керек. Менин жаздыгымды жазданчы, деп ал жаман жаздыгын соодагердин алдына коюп, дүкөндөн чыгып кетти. Өз бөлмөсүн карай жөнөй берди. Соодагер сырты кара кокочодон кирдеген, жыгач дөңгөчтөй катуу жаздыкты обочо түртүп, ушул жаздыктан жеңилдегенди тапкан экенсиң абышка деп ичине мыскалдуу сүйлөнүп, баягы эле көңүлсүз ойлоруна кайра сүңгүп, азга олтургандан кийин негедир уйкусу келе баштады. Билесиңерби достор, мурда эч качан дүкөндө уктабаган ал өзүнө өзү таң калса дагы ошол отурган жеринен эле кыйшая берип, жаман жаздыкты башына тарта жазданып, көшүлүп уктап калды. Бир кезде керемет бир күү кулагына угулуп, башындагы жаман жаздыктан кичинекей кишилер жалаң алтын жүктөлгөн төө кербенин жетелеп чыгып,
алдына эмере тартып чөктүрүп, аларга артылган баасыз байлыктарды түшүрө салып, келген жолуна салып, кайра жаман жаздыктын ичине кирип кетишти. Аңгыча кандайдыр бир шаңкыраган табыштан ойгонуп кеткен соодагер кыймылдагысы келбей шып тетиктеп жатып, ушунчалык жарды болуп, карызга батып, акча дегенде ак эткенден так эте бергенден улам эми түшүмдө да алтын тыйындарды көрө баштадым окшойт деген ойдо оң жагына оодура бергенде, эми түшүндө эмес, өңүндө алтын тыйындардын шыңгыраганы кулагына даана угулду. Жан жагына абайлай караса, баш жагында жаман жаздыктын жанында жанагы түшүндө көргөн алтын тыйындар үйүлүп жатыптыр. Көргөн көзүнө ишенбеген бул соодагер тыйындардын четки бирөөсүн акырын алып, кармалап, ал тургай тиштеп көрүп, анан ал чыныгы тыйын экенине көзү жеткен соң, өзү бирөөлөрдүн уурдап келгенсип коркуп, анан абышканын айтканын эстеди. Алтын тыйындарды апчый кармап, шыңгырата сапырып, жаман жаздыкты көтөрүп, сел-саяк абышканын бөлмөсүн көздөй жөнөдү. Кубанаарын же таңгалаарын билбеген соодагер ага болгонун болгондой айтып, жаман жаздыгын бергенде абышка эч нерсе болбогондой, бул сенин жакшылыктарыңды кайтарганым, бул сенин жакшылыктарыңдын кайтарымы деп жаман жаздыгын алып, колтугуна минтип кысып чыгып кетти. Мына достор, бүгүнкү жомок абдан кызыктуу экен, карагылачы. Ар дайым жашоодон эч качан үмүт үзбөш керек. Анткени жакшы адамдар ар дайым жардам берет. Силер дагы жакшы болуп, адамдарга жардам бергенди унутпагыла достор, макулбу? Кана, азыр болсо эми кызыктуу жомокту ойлонуп калдыңар, эми уктай калгыла. Силердин түшүңөргө дагы сонун сыйкырдуу нерселер кирет. Кана, чоң уктайлы достор. Бейбилтин.